ушуну биздин катачылык 3 ай элге каникул бергиле деп биз дагы процент менен айтпай кеттик биз. Катачылык бизден келген үчүн кече мына Садыр Жапаровдун эмеси алынган шайлана эле рахмат. Процент кошулбайт деп айткан го бирок. Башында Айткан. ушул тегерек столго кирип, ушул маселени биз чечип чыктык эле көйбөй. Ушул боюнча 7 дубан боюнча мен кирдим. Кирип ушул киши бизге пандемия учурундагы 3% мына эме боло элек болсо дагы, президент боло элек болсо дагы жоюшка уруксат берип, макулдугун берди. Рахмат жок. Ушул 100 миңге чейинки кредиттерге арызыңарды жазып таштагыла. Автоматически эме болуп калат дегенде дагы арызды жазып таштап коюла. Силерден не кетти? Бир баракты жазып таштай албайсыңар. Анан телефончу ыйлактайсыңар. Банктарга барып чечип берди. Барып 6 айдан 1 жылга чейин каникул алганга силердин акыңар бар. 336-берененин негизинде Мирлан Майпасовго буга чейин кирип чыккан. Мага ошо 336-берененин негизинде кагаз берген. Эгерде жалган болсо ал башы менен жооп берет. Анан бизге Абдулов, Толкун Абдуловдун байкесинин 5 миллион кредиттин жойгон эмне үчүн карапай элдигин жой албайт. 336-берененин негизинде 1 жылга каникул берилгө элдин акысы бар экен каникул алгач ушул укуңарды билгиле. Анан кийин пандемия учурунда Нацбанкка 81 миллиард акча келген. Элге жардамга. Кана десек жок дейт. Не кылгансыңар десек, банковский тайна дейт. Не үчүн? Башка нерселерди тайна болбойт дагы ушуларды тайна болот. 81 миллиард кайда кеткен? Ошону элге ачыктап берсин. Элдин алдында жооп берсин, айтпайсызчы. Мен ушуну